Москвада товарман өндіру платформасы социалдық долбоорду ишке киргизди. Ал кыргызстандыктарга жаңы кесипти бекер үйрөтө баштады. Сейчас в Кыргызстане создаются так называемые фулфилменты. Кыргызстанда фулфилмент деп аталган кампалар пайда боло баштады. Бул жактан берилген буйрутмалар ал жакта чогултулуп Россияга жөнөтүлүп жатат. Мекендештер бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбасын деген аракеттин үстүндө. Биз интернетте соода кылганды аларга бекер үйрөтүп жатабыз. И мы видели графики там офлайн торговли. 1-2 жылдын ичиндеги динамиканы карасак, онлайн соода жүргүзүү офлайнга караганда кыйла өстү. Бул башталышы гана. Жылдан жылга онлайн сатуу арышын кеңейтет. Жаңы кесипти өздөштүрүү үчүн ноутбук жана интернет керек. Мекендештерибиз ишендиргендей, дүнөлүк желеде соода кылуу негизги ишке тоскоол болбойт. Өзүбүздүн биздин Кыргызстанда производство полностью, то есть качествосы не уступает. Акыркы окуялардан улам көптөгөн чет элдик өндүрүүчүлөр орус рыногун таштап кетишти. Кыргызстандын жеңил өнөр жай ишканалары учурдан пайдаланууга жакшы мүмкүнчүлүк жаралды. Россиянын бардык ири базарларында, маркетплейстерде Кыргызстанда жасалган продукцияга массалык буйрутма бериле баштады. Бул канча турат азыр буякта? 5,5 миң. Да, Кыргызстандан тигилип келгени 1700. 10га жакын российский крупный компаниялар кетип калган үчүн 60%ке жакын выручканы эмеси бошоду. И ошол үчүн Кыргызстанда, то есть спрос аябай көп өсүп баштады. И көп эле тааныштарым Кыргызстанга барып цех ачып, уже бул жака жөнөтүшүп атат чоң объемдо. Суроо талап сунушту жаратат демекчи, бул кампада таксист, жүк төгүш, официант болуп иштеген мекендештерибиз жана жумушсуз калгандар иш жүзүндө жаңы кесипти, интернет сатууну өздөштүрүп жатышат. Үйрөнгөнү 1 ай убакыт кетти. Баштаганда минимальный эле сумма менен где-то 50-40 миң менен башталды. Вот азыр заказ да 1 миллионго жетти. Түшкөн заказдардын баарын эртең менен барып алып келишет. Бул жака түшкө чейин, то есть упаковка кылышып, кечке мал уже жеткизип таштайт. Бүгүнкү түшкөн заказды эртең жеткизет, эртеңкини бүрсүн, то есть 48 саатта биз жеткизип турабыз. Интернет сатуулар дүйнөдө алдыңкы орунга чыгууда. Пандемия бул процессти тездетти. Мирбек Молдокунов, Аскар Улан уулу, Ала Тоо 24, Москва шаары.